Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн силер менен биз информатика сабагын үйрөнүүнү улантабыз. Баардыгыңарга ийгилик каалайм. Бүгүнкү сабактын темасы интернет даректери. Сабактын максаты интернет даректери боюнча таанышасыңар, алардын ар бирине токтолуу менен аткарган кызматы жана колдонулушу жөнүндө кеңири маалымат аласыңар. Протокол түшүнүгү, домендик ат, географиялык домен, провайдер деген эмнекенин бүгүнкү сабакта толук билесиңер. Протокол түшүнүгү. Протокол деп компьютерлер арасында маалыматтарды алмашууда пайдаланылган эреже жана процедуралар тобу айтылат. Протоколдордо байланыш линияларды кантип орнотуулары, маалыматтар кантип жиберилери, каталар кандайча табылып жана кантип оңдолору аныкталат. Протоколдорду колдонуп, ар башка маркадагы жана типтеги компьютерлер, сеттер өз ара байланыша алышат. Алардын ичинде эң кеңири таралган Ethernet, башкача айтканда эфирдик тармак, жана эстафеттик шакекче деп аталган эки протокол бар. Протокол дарек үчүн жооп берүүчү HTTP, IP тармактык деңгээлдеги протоколдук сеттик бөлүгү. Алдын ала кошпостон эле пакеттерди коммутациялоого багытталган тармак аралык даректөөнү жүргүзөт. Башкача айтканда, маршрутизаторду маалымат пакетин бир түйүндөн экинчи түйүнгө жеткирүү үчүн керек болгон маалымат менен камсыздайт. Файлдарды жиберүү протоколдору HTTP, IP протоколдорунун сеттик бөлүгү. Колдонуучуга файлдарды алыскы компьютерлерден жүктөөгө мүмкүндүк берет. Мисалы балдар, төмөндөгү сүрөттөн биз IP адрести көрүп турабыз. Бул компьютерибиздин IP адрестери. Ушул IP адрестер биздин компьютерибизге интернетти бөлүп берип жана маалымат алмашууга мүмкүнчүлүк түзөт. Протоколдун негизги элементтери. Биринчи, синтаксис, маалыматтык структурасы же түрү, кантип коддолушу, канчалык чоңдугу жана башка ушул сыяктуу кызматтарды өзүнө камтып, кандай ирети менен кетээрин көзөмөлдөйт. Мисалы, маалыматтын биринчи 8 бити жөнөтүүчү адамдын адреси, экинчи 8 битти алуучунун адреси, калган биттер маалыматтын мааниси экендигин белгилейт. Экинчи, семантика. Синтаксисте кылынган форманы кантип изилдешин жана ошого карап аракет жасалышын көзөмөлдөйт. Мисалы, адрести алып, маалымат кайсыл жака багыт алыш керек жана көздөлгөн жерге туура жетиш керек экенин билип, маалыматты туура багытка салат. Убакыт. Маалыматты канчалык ылдамдыкта жана качан жөнөтүш керектигин көзөмөлдөйт. Мисалы, жөнөтүүчү 100 мегабайт секундта ылдамдыкта жөнөтсө, бирок алуучу 1 мегабайт секундтада гана ылдамдыкты ала турган болсо, анда алуучу алышынча эле алат да, калган маалыматтар жоголууга учурайт. Домен. Домен деп даректин чекиттер менен бөлүнгөн бөлүктөрүн айтабыз. Ар бир домен адрестин атын, почта үкөгүнүн компьютердик тармакта жайгашкан ордун аныктайт. Ар бир оруну 4 бөлүктөн турган сандык интернет протоколу, интернеттин адреси. Интернет протоколунун биринчи бөлүгү географиялык ордун, экинчиси мекемени, үчүнчүсү компьютердик топту, акыркысы компьютердин аталышын билгизет. Система каалаган ресурсту жеңил эстеп калгандай домен аталышын түзүүгө багытталган. Домендин тексттик аты аймактык ат болуп, өз аты жана машина аты сыяктуу бөлүктөн турат. Аймактык домен жана географиялык домен болуп бөлүнөт. Мисалы балдар, географиялык домен жана аймактык домен. Географиялык доменде балдар шаардардын аттарын көрүп турасыңар, силер. Мисалы, биз көп колдонгон ру. Мисалы, Россия. Mail.ru. Бул Россиянын сайты. Биз ру дегенди көргөндө эле бул Россиянын сайт экенин билебиз. Ал эми KG бул Кыргызстандыкы. Мисалы, Супер KG Кыргызстандагы сайттар. Мисалы, Супер деген сайттар көп да, ал эми KGсин көргөндө балдар биз Кыргызстандык экенин
түшүнөбүз. KG Кыргыз Республикасынын биринчи баскычтагы улуттук домени. Домен аталыштары чекит менен бөлүнгөн доменден турат. Мисалы, super.kg аталыштагы домен саны чектелген эмес. Домендер өсүү тартиби боюнча солдон оңго жайгашат. Жогорку деңгээлдин домендеринин мааниси интернетте стандартташтырылган. Алар com, edu, net, org.ru. Com мисалы балдар коммерциялдык уюмдар, ru Россия деген сыяктуу бөлүктөргө бөлүнөт. Домендер сөздөрдөн же символдордон турат. Домендер бир нече баскычтардан турат. Домендердин ар бир баскычы бири-биринен көз каранды. Тактап айтканда, 4 баскычтагы домен үчүнчүдөн, үчүнчү баскычтагы экинчиден, экинчи баскычтагы биринчиден. Интернетте экинчи жана үчүнчү баскычтагы домендер көп колдонулат. Баскычтар солдон оңго карай каралат. Мисалы балдар, сүрөттөн көрүп турасыңар силер. KG бул биринчи домен, super экинчи домен, lib бул үчүнчү, ал эми бул төртүнчү. Эми балдар, биз үчүнчү баскычтагы домендер менен көп колдонулат. Мисалы super.kg. Ал эми бул lib бул кошумча домен болуп эсептелинет. Ар бир сайттын өзүнүн кошумча домени бар. Жашыруун тамыр домени. Биринчи деңгээл, мисалы балдар өзүңөр көрүп турасыңар, мына gov, edu, kg деп турат. Ал эми kg'нин ичинен экинчи деңгээлге бутак болуп мына стрелка менен көрүнүп турат. Анын ичинен edунун ичинен үчүнчү деңгээлге балдар стрелка аркылуу бөлүнүп турат. Булар домендик аталыштардын иерархиялык түзүлүшү. Интернет кызматынын провайдери кошуучу кабелдердин жардамы аркылуу колдонуучуларды глобалдык тармак менен бириктирет. Интернет кызматынын провайдерлер кардарларды кошуу үчүн өздөрүнүн модемдик каражаттары бар. Ошондой эле алар хостинг жана кардарлар үчүн домендик ысымдарды беришет. Алар мисалы Мегалайн, Акнет, Сайма Телеком жана Хомлайн жана башка ушундай мекемелерден биз интернеттерди, домендерди ала алабыз. Эми балдар, төмөндөгү сүрөттөн силер көрүп турасыңар провайдердин аты. Силер компьютериңердин, провайдериңердин атын билип алсаңар болот. Ал үчүн балдар, могу 2ip.ru деген сайтка кирсеңер, силердин компьютериңердин, провайдериңердин атын көрсөтөт. Кийинки сүрөттө провайдер, мисалы балдар, интернет провайдер аркылуу провайдер компьютерлерге интернеттерди бөлүп берет. Провайдер бир нерсенин провайдери катары колдонулат. Көпчүлүк учурларда бул термин калкка интернет кызматын көрсөтүүнү билдирет. Интернет провайдери интернет жеткирүү менен алектенген ар кандай уюм деп аталат. Чоң компания же чакан компания болушу мүмкүн. Мисалы балдар, силер сүрөттөн көрүп тургандай эле мына сервер турат, провайдер, башкача айтканда маршрутизатор аркылуу компьютерлерге интернеттерди бөлүнүп жатат. Балдар, бүгүнкү сабагыбыз түшүнүктүү болду деп мен ишенем. Силер баардыгыңар азаматсыңар. Анда эмесе бүгүнкү үй тапшырма. Биринчи балдар, өтүлгөн тема боюнча окуп чыгып, дептериңерге конспекти кыласыңар. Экинчи, өтүлгөн темага карата 8 суроодон турган кроссворд түзөсүңөр. Үчүнчү, интернет деген сөзгө концептуалдык карта түзөсүңөр. Кийинки сабакта жолугушканча саламатта калгыла.